Урматтуу агайын туугандар, эми биз пенде баласында бир жаман сыпат, биз өлгөндөн кийин мактап, өлгөндөн кийин жакшы сөз айтып, өлгөндөн кийин баатыр эле, окуй эле, жакшы адам деп калат экенбиз. Ошон үчүн пенде экенбиз. Мына ушундай тирүүсүндө сыйлап, көзү барында жакшы сөз айтып, тирүүсүндө ушундай эмгегин баалап калганга Кудай баарыңыздарды жеткирсин. Кыргыз аз элбиз, кыргыз кичинекей мамлекетпиз. Toylorgo geçigip келет, Kırgız ушундай деп өзүбүздү ылдый басканга дагы маш элбиз. Кыргыз эч убакта ылдый эл эмес, Кыргыз эч убакта аз эл эмес. Буга далил мына дүйнө жүзүндө 1,5 миллиард Кытай эли турат. 1,5 миллиард мына индустар турат. Ошончо жерге 6 миллион кыргыздын ичинен уул кыздарыбыз барып, курама команда менен биринчи орундарды багынтып, дүйнөлүк деңгээлде чемпион болуп келип атышат. Мына өзүңүздөр билесиздер, чет өлкөлүк бизде бир топ окуу жайлар, лицейлер бар. Мына Себат дейбиз, кийин Сапат деп калдык. Ошол жерге Туркиядан келип, Индиядан келип, Америкадан келип, мугалимдер сабак берип, кыргыз балдарды окутуп атат. Дүйнө жүзүнө олимпиадага барганда, ошол 1,5 миллиард Индиядан же 1,5 миллиард Кытайдан, Туркиядан же Америкадан эмес, кыргыз балдар барып, дүйнөлүк олимпиадаларда жеңүүчү болуп келип атат. Бул деген кыргыз эли Алланын назары түшкөн, улуу духу бар, күчтүү эл деп түшүнсөк болот. Ошондуктан бар болсун кыргыз элим, жашасын Кыргызстан. Мына ушундай баатырлар, мына ушундай мыктылар барда кыргыз эли эч убакта жок болбойт. Номинация «Мықты чегара кызматкери 2022» Исабеков Алтынбек Абдукаримович. Исабеков Алтынбек Абдукаримович. Çolpon Biyçiler Тобу. Мықты ресторан 2022 Баястан Хан Сарайы салтанаты. Номинация «Мықты укук коргоо кызматкери 2022» Асанов Талас. Мықты укук коргоо кызматкери 2022 Асанов Талас. Сапарбеков Элеман Аширович. Нормира Асанова деген сыяктуу мыкты кылчы, Арона Куп деген жаш таланттарыбыздын менеджери.